Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарга биринчиден сабырдуулукка тилеймин. Сабырдуулук болуңуздар, сабырдуу болуңуздар. Экинчиден, мына бүгүн кечетен бери ушундай акыбалда бийлик алмашып атат, тилекке каршы. Ушундай кан төгүүсүз, тынчтык жолу менен алмашса жакшы болмок. Бирок эми болор иш болду, боосу канды дейт. Мен сиздерге кайрылып аткандын себеби кыскача бир тарыхка токтоло кетейин. Анткени бул бүгүнкү күнү азыркы ушул убакта маанилүү. Мен саясатка 2005-жылы келдим. Мындан 15 жыл мурун жаңыдан саясатка келдим. Ал убакта 75 округтан 75 депутат шайланып келчү. Бир мандаттуу округтан түп округунан шайланып келгенмин. Улам бирөө чалып мындай тоскоол болуп атат да, ошон үчүн кечиресиздер, анда-санда үзүлүп кетип атса. Келип 2 жыл депутат болгондон кийин 2 жылдын ичинде 2 жыл депутат болдум 2007-жылга чейин. Саясатка жаңы аралашкан киши катары аркы беркиге көнүп, тияк биягын билгиче чейин 2 жыл өтүп кетти. 2 жылдан кийин бизди таратып ийди, 1 жыл жумушу жок жүрдүм. 1 жылдан кийин Курманбек Бакиев чакырып өзү ушу комиссар болуп иштеп бер деди. Мейли, мен иштеп берейин, мыйзам менен иштеймин. Бирок мен эч кимге баш иймейин, түздөн түз биз сиз менен иштеймин дедим. Макул деп комиссар кылды. Комиссар болуп 2010-жылга чейин дагы 2 жыл иштедим. 2010-жылы революция болду. Өзүңүздөр билесиздер, экинчи революция. Андан кийин ошо август айына, сентябрь айына чейин комиссар болуп отуруп, 2010-жылы ата журт менен депутаттыкка бардым. Ошол депутаттыкка 2010-жылга чейин ушу саясаттан мен жакшы бардыгын баягы жаңы келген киши катары 2005-тен 2007-ге чейин, андан кийин комиссар болуп иштеген мезгилдерде, ушул аралыктарда мен саясатта жүрүп бардыгын көрдүм. Чиновниктердин ким экенин, кимиси кайсы жерден ичип жейт экенин, кимиси кай жерде дойласы бар экенин баарын көрдүм. 2010-жылы келип 2011-жылга чейин иштедик депутат болуп. Сот системасы боюнча комитетти жетектедим. 4 айдын ичинде 5 мыйзамды өзгөртүп сотторго. Ошол сот реформасын жасайлы дегенде, мыйзамдар өтүп атканда, жазылып атканда, ушу убактылуу өкмөт, анда 14 мүчөсү эмес беле, Отунбаева баштаган, Атамбаев, Текебаев жана башкалар. Жазып атканда, жогорку кеңештен өтүп атканда булар көп көңүл бурган эмес. Анан кийин практика жүзүндө сот реформасы башталганда булар билди. Анткени жогорку сот менен Конституциялык палата өтүп, баягы ошо реформа жүрсө, сот системасы кандай иш алып барат, ошону булар практика жүзүндө билип калды. Анткени жогорку кеңештен Конституциялык палатанын соттору, анан жогорку соттор өтүп баштаган. Ошентип анан булар бардыгы каршы чыгып, Отунбаева, Атамбаев, бардыгы ошол палатадагы депутаттар керек болсо каршы чыкты дагы. Мени бир 100дөй адамды алып келип, аялдар бар арасында бөтөлкө ыргыттырып, тапычка ыргыттырып, Садыр Жапаров деген ата журттун сотторун коюп алыптыр, анан антип атыптыр, минтип атыптыр, өзүнүн жакын тууганын коюп алыптыр, Замир Базарбеков деген деп, ушундай кылып, тоскоолдук кылып туруп, мени комитеттиктен алып түшүп, баягы сот реформасын токтотуп салышкан. Токтотуп салышып, Токтогул Туманов дегенди коюп комитеттин башчылыгына. Кайра 5 мыйзамды жазып, башка мен жазган мыйзамдан, мен деп авторлору бар, чогуу депутаттар болчубуз, 5-6 депутат. Ошол мыйзамдын баарын токтотуп туруп, өзүлөрү 6 ай бою кайрадан мыйзам жазышкан. Мына бүгүнкү ошол мыйзам, бүгүнкү чөнтөк сотторду түзүп алышкан. Булар эмнеден корккон? Убактылуу өкмөт. Убактылуу өкмөт, эгерде сот системасы реформа болуп кетип, ошол мен жасап аткан реформа өтүп кетсе, анда бул убактылуу өкмөттүн дагы ким экенине карабай, президенттиңби, депутаттыңбы же премьер-министриңби, ким экенине карабай,
Европадагыдай, Америкадагыдай сот системасы түзүлүп калмак. А булар болсо баягы апрелдеки кан төгүлүү боюнча, андан кийинки түштүк окуясындагы баягы улуттар аралык кагылышуудагы ушундай акыбалга жооп берип калат экенбиз, бизди дагы жоопко тартат экен сот, бизге баш ийбей калат экен деген ушундай арам ой менен ошол реформаны токтотушкан. Токтотуп туруп кайра бүгүнкү сот системасы бул Ак үйдүн парламентинде дагы десек болот чөнтөк соттору. Мыйзам ошондой жазылган. Анткени мыйзамды өзүлөрү ошондой жазган. Президент же болбосо депутат же болбосо ошо аппараттын бир руководитель аппараты бияка эле коелу. Мынакей турмушта көрдүңүздөр, биздин эмеден тажрыйбадан өттү, мынакей ушу турмушта өттү. Бая Манас Арабаев деген, андан кийин Индира Жолдубаева деген, ушундай эле жөнөкөй эле бая начальник отделдер. Начальник отделдер чалса сотту. Керек болсо сотторду атууга кетиресиң муну деп заказ берсе дагы бүгүнкү соттор ошону аткарат. Анткени мыйзам ошондой жазылып калган. Мына ошонун кесепетинен биз бүгүн ушундай акыбалга келдик. Бул биринчиси. Экинчиси, кумтөр боюнча. Мен маселени кумтөр боюнча көтөрдүм, аны баарыңыздар билесиздер. Бул кумтөр Кыргызстандын эле мафиясы эмес, бул дүйнөлүк мафия, дүйнө жүзү боюнча мафия. Аны көтөрүп чыкканыбыз үчүн мынакей Камчыбек Ташиев болуп көтөрүп чыкканбыз. 2012 жылы муну дагы парламент сатылып кетип, ошол канадалык компанияга. Эми бардыгы дебеймин, ошол мезгилде көпчүлүгү десем болот. Биз тарапта болуп, кумтөр элге өтсүн, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген депутаттар дагы болгон. Бирок алар азчылыкты түзүп калганбыз. Бир 35-37 депутатты түзүп калганбыз. Калганынын бардыгы сатылып кетишкен. Сатылганы